Европа биримдиги Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагын колдоого 32 миллион евро бөлгөн. Программа билим берүүнүн сапатын жана окуучуларды баалоо системасын, гендердик теңдикти жана көп тилдүү билим берүүнү жакшыртууга жана мамлекеттик каржыны башкарууну күчөтүүгө багытталган. Мындан улам окуу жай менен таанышуу, кызматташтыкты бекемдөө максатында Ош мамлекеттик университетинин башкы имаратына Кыргыз Республикасы Европа биримдиги парламенттик кызматташтык комитети келди. Делегацияны университеттин ректору баштаган структура жетекчилери тосуп алды. Биздин жумуш сапарыбыздын негизги максаты Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташтыкты кеңейтүүгө, анын ичинде билим берүү, илим багытындагы алакаларды чыңдоого өзгөчө басым жасоо, анын негизинде эки тараптуу мамилелерди мындан ары дагы бекемдөөгө жана тереңдетүүгө умтулабыз. Алгач делегация окуу жайдын музейи, чоң салтанат залы менен таанышты. Жолугушуунун жүрүшүндө евро биримдиктин алкагындагы долбоорлор, Erasmus+ стипендиялык программалары боюнча европалык жогорку окуу жайларга барып окуп келген студенттер, тажрыйба алмашып келген окутуучулардын катышуусунда жыйын өтүп, коноктор академиялык мобилдүүлүк 2+2 программасы, билим берүү, стипендиялык программалар боюнча студенттерден кызыктырган суроолоруна жооп беришти. Меня очень впечатлил ваш Ошский государственный университет. Он, кстати, существует во всем городе, он присутствует. То есть очень позитивное впечатление, я очень впечатлена. Ошондой эле делегация окуу жайдын базасында 2022 жылы ачылган DG Конуш санариптик өнүмдөр борборунда болуп, аткарылып жаткан иш-аракеттер менен таанышты. Күндүн экинчи бөлүгүндө Европа биримдиктин депутаттары окуу жайдын Акбора кампусуна барды. Коноктор медицина факультетинин жыйындар залы, лор, цитология, биохимиялык лабораториялары менен таанышты. Евросоюз тарабынан каржыланган университеттеги бүт эл аралык проекттердин жүрүшү менен таанышып, абдан канааттанып, мындай ыраазычылыктарын билдирип баратышат. Буюрса, булар келип кеткенден кийин биздин Ош мамлекеттик университетинин Европа өлкөлөрүндөгү биздин университеттер менен кызматташуусу ар түрдүү ушул Евросоюздун колдоосу менен проекттерге кирүүгө чоң жол ачылды деп айтсам болот. Иш-чаранын жүрүшүндө делегация окуу жайдын эл аралык медицина факультетинин инновациялык методдорунун окуу борбору боюнча маалыматтарды алышты. Ошондой эле депутаттарга эл аралык медицина факультетинин жамааты тарабынан даярдалган Erasmus+ стипендиялык программалары боюнча презентацияга күбө болушту. Булар кээ бирлери 7 жолу келиптир, кээ бирлери 2-нчи жолу, кээ бирлери 1-нчи жолу. Анын негизги максаты бул Евросоюздун проекттеринин аткарылышы, анан алардын канчалык ушул пайдалуу болгонун көрөйлү, дагы кандай кызматташуу кылганга алар мындай пландарды түзүп кетет. Алдыда Кыргыз Республикасы Европа биримдиги парламенттик кызматташтык комитети Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташтыкты кеңейтүүгө, анын ичинен билим берүү, илим багытындагы алакаларды чыңдоого өзгөчө басым жасалат. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ош жаңылыктары.